Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде учур маселеси программасы. Бүгүн биз жалпы республикалык тесттирлөө маселесинин тегерегинде талкуу жүргүзөбүз. Студиябызда коноктор бар. Аларды сиздер менен тааныштыра кетсем, менин оң жагымда Чынара Батыракеева, билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун директору турат. Ал эми анын аркысы Гулира Молдоисаева, Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү департаментинин баш кадиси. Мен сол жагымда Абдувахап Нурбаев, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, билим берүү боюнча бир катар демилгелерди көтөрүп жүргөн коомдук ишмер. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Өзүңүздөр билгендей, мына жалпы республикалык тестке онлайн каттоо 2026 жылдын 17 февралынан башталып 2 апрелине чейин созулат деп айтылган. Бул эми жыйынтыкталып калды. Мен алгачкы суроону мына Чынар эже сизден баштасам. Тест тапшыруу мөөнөтү качан деп айтылууда да? Эми быйыл тесттин айырмасы кандай өткөнкү жылдардан? Жылда эле окшош тесттин суроолору окшошпу же быйылкыда кандайдыр бир өзгөчөлүктөр барбы? Саламатсыздарбы, чоң рахмат. Сиз айткандай эле ошол каттоо мөөнөтү аяктап жатат, аяктады. Анан тесттин өткөрүү мөөнөттөрү 16 майдан 23 майга чейин деп аныктаганбыз. Бирок азырынча бул боюнча мындай расмий тастыктоо боло элек, анткени агартуу министрлигинин буйругу чыгыш керек да. Анан ошондон кийин уже так маалымат чыккандан кийин биз аны айтабыз. Ал эми тесттин өзгөчөлүктөрү боюнча ушул быйылкы жылы жаңы онлайн каттоо платформасын кайрадан түзүп чыктык. Анткени себеби буга чейин дагы силер билгендей онлайн каттоо жүргүзүлчү жалпы республикалык тестке. Бирок ал учурда тестке катталыш үчүн баягы окуучулар сөзсүз түрдө мектептен логин пароль алып, мектептеги мугалимдин көзөмөлүндө, ал эми мурдагы жылдын бүтүрүүчүлөрү сөзсүз түрдө райондук билим берүү бөлүмүнө барып, ошол жерден өзүнүн баягы өздүгүнүн инсандыгын тастыктап анан катталыш керек эле да. Анан быйылкы жылдын бир чоң өзгөчөлүгү деп айтсак болот, биз жаңы платформа киргиздик. Ал платформанын негизинде быйылкы жылдын бүтүрүүчүлөрү электрондук күндөлүк агартуу министрлигинин ошол порталынан түзмө түзүп өтүп, ошол жерден катталууга, өздөрү өз алдынча катталууга мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми мурдагы жылдын бүтүрүүчүлөрү түндүк платформасы аркылуу ошо биздин сайттан кирип жаткан учурда түндүк платформасынан авторизация болуп, өзүнүн инсандыгын тастыктап, андан кийин анан катталууга мүмкүнчүлүк берилди да. Демек бул сөзсүз түрдө баягы бир адамга байланып катталуу эмес, өз алдынча катталууга да, мындай онлайн катталууга дагы бир кадам түздүк деп айтсак болот да. Ал эми тест тапшырмаларынын баягы түзүлүшү, тесттин курамы ошол боюнча эле калды. Бул жерде кайсы бир олуттуу өзгөрүүлөр боло турган болсо, анда алдын ала алар кабарланышы керек. Анан биз быйылкы жылы, ар бир жылы, ар бир 3 жылда агартуу министрлигинин тендер же конкурсунан өтөбүз да, бул тестти өткөрүүгө укугун алыш үчүн. Ошол конкурстун бирөөсү дагы быйыл өттү, анткени мөөнөтү бүткөн болчу мурдагы конкурстун. Анан ушул кийинки келерки 26, 27, 28 жылга тестти өткөрүү укугун алып, ушул конкурстан ийгиликтүү өтүп алдык деп айтсак болот. Анан тапшырмалар албетте жыл сайын алмашат. Бул өтө өзгөчө маанилүү, жогорку окуу жайга өтүп атканда өзгөчө маанилүү тест болгондуктан жыл сайын тапшырмалар алмашат, бирок тапшырмалардын форматы, негизги баягы максаты ошол мурдагы жылдагыдай эле кала берет. Түп көзөгү тең. Ооба, түп көзөгү мурдагы бойдон калат. Канча сабак боюнча көбүнчө эме болот, анан кайсы сабактардыкы көбүрөөк өзгөрөт же баардыгы бирдей эле өзгөрүп кетеби? Бардык тапшырмалар өзгөрөт сөзсүз түрдө. Жыл сайын баягы кайталанма тапшырмалар келбейт да, бирок форматы бирдей деп дагы айткым келет. Анан негизги биздин ошо маалымат катары бизде жалпы республикалык тестте эң бардыгына милдеттүү болгон бул негизги тест. Негизги тесттин курамына математика кирет, сөздүк логикалык бөлүк кирет, анда окшоштуктар жана сүйлөмдөр толуктоо, кыргыз же орус тилинде текстти окуу жана түшүнүү, андан тышкары кыргыз же орус тилинин практикалык грамматикасы кирет да. Андан тышкары 2024 милдеттүү түрдө киргизилген бул Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына таянып мамлекеттик тил жөнүндө ошонун негизинде киргизилген мамлекеттик тил боюнча милдеттүү тест тапшырышат. Андан тышкары 8 предметтик тест бар. Бул химия, биология, физика, математика,
англис тили, тарых, жана кыргыз тили адабияты жана орус тили адабияты. Бул предметтик тесттерди бараткан адистигине, тапшырып жаткан адистигине жараша абитуриенттер өздөрү тандашат. Анан тестти тапшыруу бул бардык бүтүрүүчүлөргө милдеттүү эмес. Жалаң гана жогорку окуу жайга тапшырам дегендер үчүн да. Анткени тесттин максаты жогорку окуу жайларга кабыл алуу. Эми Гүлира айым, сиз ушул жерден айтып кетсеңиз, мисалы өзү негизи Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлигинен дагы өкүлдөрдү чакырган элек, бүгүн жүйөлүү себептерден улам келбей калды. Бирок сиз Бишкек шаарындагы сиздерге тиешелүү мектептер боюнча быйылкы баягы жалпы республикалык тестирлөөгө каттоого кандай активдүү катышып атабы, анан сиздер дагы бир жардам көрсөтөсүздарбы билим алардын катыштырууга, жогорку окуу жайга тапшырууга аракет кылуусуна? Бишкек шаары боюнча айтсак, негизи 11-классты жыл сайын 10 миңден ашуун бүтүрүүчүлөр бүтүрөт. Анан дээрлик ошол бүтүрүүчүнүн бардыгы эле ошол жалпы республикалык тестирлөөгө катышууга абдан кызыктар. Жогоруда кесиптешибиз айтып кетти, буга чейин ар бир мектеп бүтүрүүчүлөрдү сөзсүз түрдө ошол жооптуу мугалимдер катташчу. Быйылкы жылы ошол бир аз өзлөрүнө да мүмкүнчүлүк берип, бүтүрүүчүлөр өзлөрү да катталышат, күндөлүк аркылуу дагы, анан албетте мектеп тарабынан дагы сөзсүз көзөмөлгө алынат, жооптуу завучтар көзөмөлдөп турушат, каттоого жардам беришет. Андан сырткары эми бул баягы каттоо боюнча. Андан сырткары бизде өзүңүздөр билесиздер, 4 райондо билим берүү башкармалыктары ЖРТны катташат. Бул ошол биринчиден мектептерге кеп кеңеш берүү, көзөмөлгө алуу, координациялоо. Андан сырткары мурдакы жылдын бүтүрүүчүлөрү дагы баягы факт түрүндө келип, каттоо башталган күндөн каттоого же кеп кеңеш алышат, же болбосо каттала алышат да. Буга чейин, бул быйылкы жылга чейин сөзсүз түрдө ошо районго барып катталышчу. Жашаган жеринен айырмасы жок. Региондун бүтүрүүчүлөрү да келип катталышчу. Быйылкы жылы бир аз мүмкүнчүлүктөр кеңейтилди. Ошо түндүк аркылуу дагы өзлөрү катталышып атат. Андан сырткары эми ЖРТга катталгандан сырткары ЖРТга катышуу жанагы өзүнүн билим деңгээлин билип коюу үчүн дагы бүтүрүүчүлөр кызыгышат. Андан сырткары сөзсүз түрдө жогорку окуу жайларына өтүү үчүн биздин бүтүрүүчүлөрүбүз ЖРТга чейин ар кандай курстарга барышат, даярдаган мугалимдер дагы болот айрым мектептерде. Жыл сайын ошол алтын сертификатка деп умтулган дагы бүтүрүүчүлөрүбүздүн саны арбын да. Бул катталуу, ага аракет кылуу өзүнчө маселе, бирок ал жака өтүү, жанагы босого балдан өтүү деген да маселе бар да. Мисалы, быйылкыга али анализ кылууга эртелик кылат. Сиздер былтыркы жылдагыга бир анализ жүргүзүп, канча бала, канча пайыз өттү жогорку окуу жайга деген бир эмелериңиздер болобу, өзүңүздөрдүн анализдериңиздер? Статистика албетте билимди баалоо борбору тарабынан мындай кеңири анан жүргүзүлөт да. Бүтүрүүчүлөрдүн биз канча пайызы жогорку окуу жайга, канча пайызы жумушка иштеп кетти деген анализ өзүнчө жүргүзүлөт. Бул боюнча мен сиздерге мындай кагаз түрүндө берейин, көрсөтүү сырткары былтыркы окуу жылына карата. Мындай жалпы анализ боюнча биздин бүтүрүүчүлөрдүн бир 5-6 пайызы чет өлкөгө тапшырып кетет экен да. Ал эми ошол ЖРТнын жыйынтыгы менен жана гранттык орундарга деген анализ дагы бул мындай кеңейтилген түрүндө мен сиздерге берейин. Азыр болсо мен так маалымат айта албайм да. Жок, кайсы бир деңгээлде, мисалы, окуучулардын жогорку окуу жайына өтүп сапаты жакшыруудабы, өтүп кетүү эмесинде? Ооба, жылдан жылга именно Бишкек шаарына айтсак, жылдан жылга ошол босого балдан өтүү деген пайыз мындай жогорулап келе жатат. Макул. Республика боюнча ала турган болсок, ушул жалпы республикалык тесттен бул билим сапатын аныктоо эмес да негизи. Бул жана айтып атпайм, максаты жогорку окуу жайларга таланттуу балдарды, зээндүү балдарды тандап алуу максаты да. Анан тестти тапшыргандар боюнча биз айта алабыз кандай тапшырып атышат. Негизи, мисалы үчүн былтыр 78 миң бүтүрүүчү болсо, жалпы алардын ичинен
57.458 адам тест тапшырды да, анан ушул 57.458 адамдын ичинен 67,3% ошого балдан өткөн да. Демек, ушул акыркы жылдары, акыркы 10 жылдык динамиканы ала турган болсок деле, бул пайыздык үлүш көбөйүп атат да, жогорулап атат. Анткени себеби баягы билим берүүгө, жогорку окуу жайга өтүүгө далалаттар дагы күчөп, анан тесттин жанагы даярдоо материалдары дагы кошумча болуп, өздөрүнчө дагы баягы кошумча маалыматтарга кирип, бул сан пайыздык үлүшү карата республика боюнча өсүп атат деп айтсак болот да. Анан алардын ичинен албетте жана жогорку билим, жогорку окуу жайларга тапшыргандардын санында дагы мындай баягы пропорционалдуу квоталаштыруу системасы аркылуу кабыл алынат эмеспи? Ошол жагынан бул акыйкат система да, анткени тоолуу аймактар, айылдык мектептердин бүтүрүүчүлөрү көбүрөөк үлүштө жогорку окуу жайдын студенттери болуп жатышат. Бул темага дагы кайтабыз. Мына Абдывахап агай, сиз деген жогорку кеңеште депутат болуп турганда дагы ушул билим берүү тармагы боюнча бир топ демилгелерди көтөрүп келген адамсыз. Сиздин учуруңуз көбүнчө жана экзамен тапшырып, анан окууга өткөн учурга туура келсе, жогорку окуу жайга баргандачы, сиздин ушул жалпы республикалык тестирлөөгө көз карашыңыз кандай ушуга катышууга? Бул Кыргызстандагы эгемендик алгандан кийин билим берүү тармагындагы эң прогресстүү чечимдердин бири болгон. Бул үчүн биз ошол убактагы министрибиз Камиля Шашикеевичке чоң рахмат айтыш керек. Анткени буга биздин кошуна өлкөлөрүбүз кире элек. Бул ушул ЖРТ маселеси билим берүү тармагында өтө чоң болгон коррупциянын пластты жок кылды. Анткени мурда биз жаш кезибизде ата-энелер малын башкасын сатып, университеттен, институттан тааныш издечү, окуу өткөрүшчү. Азыркы ата-энелер репетитор издеп атат. Ошо акча берип бирөөгө барайын эмес, баланын билим деңгээлин көтөрүп, өз күчү менен өссүн деп. Бул чоң бир бизде билим берүү тармагында коррупция жок болду да. Эң алдыңкы, эң прогрессивдүү, эң чоң чечимдердин бири болгон. Бул ушул иштеп келип атат. Ушул бизде Кыргызстанда билим берүү деңгээлин көтөрүп атат. Анткени мектеп билим берет, а ЖРТ ошол билимди окуучу канчалык колдоно алат, ошону өлчөй турган критерий да. Азыр деле коомчулукта кээ бир депутаттар, жогорку кеңештер асылып атат, бирок эми мүмкүн алар коррупция кылгысы келгендир да. Биз коомчулук, ата-энелер буну биз коргоп, ЖРТны коргош, албетте бул жаңыланып туруш керек, заманга жараша, бирок биз буну сактап калыш керек. Дагы бир айтайын, биздин кошуна өлкөлөр атүгүл Орусия өтө албайт буга. Өтө элек. Биз өткөнүбүзгө да көп жыл болду да. Ошон үчүн бул өтө керек нерсе бул жерде. Анан экинчи нерсе, азыр көп эле сын пикир айтып атпайбы, жогорку кеңеште, коомчулукта мектепте программа башка, ОРТнын суроолору башка деп. Мектептин программасы тилекке каршы Советтер Союзунда баягы биз аткаруучуну даярдап келген да, Советтер Союзунда. Сен ойлонбой эле кой, сен аткаруучу, сен айтканды айт дагы кыл, биздин айтканды айтып жүрө, сен үчүн өкмөт менен партия ойлонот, сен үчүн чечим башка чыгарат деген. Ошол принциптер мектеп программасына калып кеткен. ОРТда эркин баланын ойлонгон ойлору бар да. Мисалы үчүн коомдо качан жаратмандар чыгат. Эгер бала эркин ойлоно алса, эркин пикирин айта алса, эркин изилденсе, ошол баладан жаратман чыгат да. Биздин ЖРТнын суроолору ошого кадам, жаратмандар чыгаратын биринчи кадам. Ошон үчүн бул ЖРТнын суроолору эмес, кайра мектеп программасын эркин ойлонгонго өткөрүш керек. Биз баланын, ар бир баланын өзүнүн пикирин сыйлашыбыз керек да. Бизден азыр мектепте кайсы бала жакшы, тынч отуруп, мугалимге каяш айтпаган, каршы сүйлөгөн бала жакшы болуп эсептелет. Тилекке каршы андай эмес да. Ар бир баланын ошо мисалы чыгарма берген Чыңгыз Айтматов махкемесин окуганда, Чыңгыз Айтматов эмнени айткысы деген сурабаш керек. Сен өзүң эмнени уктуң ошол, эмнени билдиң, сенин пикириң эмне деген кылыш керек да. Биз качан балага кичинекейинен баштап өз алынчалыгын берсек, өзүнүн пикирин эркин айтканга үйрөтсөк, ошондо коомдо жаратмандар чыгат, анан коом алдыга чыгат да. Ошон үчүн бул биздин Кыргызда эгемендүүлүк алгандан кийин жалпы эле өлкөдөгү эң жакшы прогрессивдүү чечимдердин бири болгон. Сиз мына туура белгиледиңиз, бирок коррупцияга жол бербөөнүн бирден бир жолу дедиңиз. Бирок бул система киргенден бери коомчулукта, ата-энелер арасында жана бүтүрүүчүлөр арасында тесттин жыйынтыгы чыкканда сөзсүз бир нааразычылык жаратылды да. Жакшы мектепти жакшы бүткөн окуучу жогорку балл албай калат. Ушул эмеден кетиш үчүн ошон үчүн айтпайм, жакшы бала деп ким билебиз биз? Жакшы бала деп мугалимге каяш сүйлөгөн, тапшырманы айтып келген, жаттап келген бала жакшы бала да. Чынында жакшы бала, келечекте ийгиликке жете турган бала, ал өзү пикирин айтып мугалим менен талаша турган бала. Биз туура түшүнүш керек да. Кичинекейинен биз андай балдарды басынтпаш керек. Наоборот, эркиндик бериш керек. Сен өзүң оюңду айт, талаш дейм. Мугалим менен талаш керек. Мектепте кадимки сабакта дискуссия болуш керек. Мына ошондо жакшы балдар чыгат. Бизде жакшы бала деген тартиптүү, урушпайт, кыздары урбайт, башка кылбайт. Колун көтөрүп гана калат, анан тапшырманы аткарып келет, жаттап келет. Тилекке каршы заман башка да.
репетитор издеп атат деп эме кылдыңыз да, бул маселе да туура, бирок айылдан шаарга келип же шаарда кайсы бир эмени жалдап кошумча эме болуп атат. Бул дагы ушул абалдан кайсы убакта чыгат? Билим берүү тармагы анткенде чыгат. Ана 1-апрелден мугалимдердин айлы көтөрүлөт деп элдин баары сүйүнүп атат. Бул биринчи кадам. Анткени ойлоп көрсөңүз, 11-класстан бүткөн бала шаарга, Бишкекке, стройкага келсе 50 000 айлык алат. 20 жогорку билимдүү, жогорку квалификациялуу 20 жыл иштеген мугалим 20-25 000 айлык алат. Адилеттүүлүк каякта? Кантип ата эне, коомчулук ошо мугалим бересин талап кыла алабыз? Биздин моралдык укугубуз жок болчу да. Биринчи кадам. Бул деле аз, мисалы үчүн, качан коомдо мугалимдин айлыгы орточо $1000 тегерегинде болгондо биз ошондой талап кыла алабыз. Заман ошого кетип атпайбы? Кымбатчылык башка. Эгер мугалимдин үйүндө проблема болбосо, үйүндө наны жок болсо, баласынын бут кийими жыртык болсо, башка болсо, кантип чын дили менен мектепте 25 баланы окутсун? Биз мугалимге шарт түзүп берели. Жок, балким мектептин программасы менен бул ОРТ тесттин программасында бир айырмачылыктар барбы? Мектеп программасы аткаруучуну даярдап атат, дагы Советтер Союзундагы система. Сен ойлонбой эле кой, сен үчүн өкмөт менен партия ойлонот, сен аткарып эле жүрө бер. Кул, эң кулдук сезимдеги программа дагы эле ошон үчүн. Жыйыртынын суроолору булар эркин адам тарбиялаган суроолор да. Ошон үчүн мектеп программасын жыйыртыга кайра жакындатыш керек. Чынарайым, ушул эле суроо сизге дагы, баягы нааразычылык жаралганы жылдан жылга эле белгилүү. Негизи ушул программа менен, мектептин программасы менен сиздердин түзгөн тесттин суроолорунун арасында бир кандайдыр бир айырмачылык, чоң бир өзгөрүүлөр барбы? Нааразычылыктар жыл сайын болот. Бул боло турган закон ченемдүү көрүнүш. Эмне үчүн? Анткени жалпы республикалык тест жокто деле биз жогорку окуу жайга тапшырганда баары өтчү эмес. Ал балдардын мыктылары өтчү, айрымдары калып калчу да. Эми ал кезде баягы коррупция болуп дагы баягы колунда барлары өтүп кетчи, калганы калып калчы. Ошентип коом баары бир экиге бөлүнчү да. Жалпы республикалык тест деген бул экзамен болот атпайбы, бирдиктүү экзамен. Ошол жана коррупциялык нерселердин баарына бөгөт кылып коюп, анан эң мыктыларын тандоого мүмкүнчүлүк берген. Анан албетте баардык бүтүрүүчүлөрдүн баары тең, же болбосо тапшыргандын баардыгы тең мыкты упай ала албайт. Тест атайын ошондой түзүлөт. Алардын ичинен эң мыктыларын иргеп алыш үчүн. Анан ушул босого упай деп жана айттык, 110 упай коюлган. Бул жөн гана чек, бирок ошол чек мектептик баага биз которо турган болсок, бул 3 деген бааны билдирет да. Анан 3кө окуган бала кийин жогорку окуу жайга окуганда деле өзүнүн абдан жакшы көрсөткүчтөрүн баягы жаттап окуп эмес, ошо ага айтып атканына абдан кошулам, ой жүгүртүп түшүнүп окуган адамдар бизге ушул жогорку окуу жайга керек да. Бизде Кыргызстанда баардыгына бирдиктүү, бирдей жогорку билим деген дагы жок. Жогорку билим алыш үчүн өзгөчө даярдык менен өзгөчө мыктылар келиш керек. Анткени себеби эртең алар биздин элди башкарган, дарылаган, окуткан, бүт тармактын баарын алып кете турган адамдар иштеп атпайбы? Ошондуктан бул жерде жалпы республикалык тесттин тапшырмаларды ага айткандай билимди баягы көлөмүн эстеп калып, эстеп калганын кайра айтып бергенге багытталбайт. Ошол канча билим каяктан алсаң дагы ошону анализдеп, талдап, ошонун жыйынтыгы негизинде сен эрежени колдонуп, туура жазып, тапшырма формуланы колдонуп, туура эсепти чыгарууга багытталат да. Бирок бир дагы тапшырмасы мектеп программасынан чыкпайт. Ошонун негизинде бардыгы тең, ооба, бардык тапшырмалар мамлекеттик стандарттын негизинде түзүлгөн. Мына азыр бизде сайтыбызда акысыз пробный тест, сынак тесттери бар. Ал жерден да карап, бизге бир тапшырмасы чыгып кетсе, келип кайрылыңыздар деп кайрылат элем да. Азыркы учурда Агартуу министрлиги тарабынан булак жанагы тренажер, акысыз тренажер дагы иштетилип чыкты. Ал тренажердун негизи 6 вариант тапшырманы биз бердик да, ушул мурдагы жылы иштетилген тесттер. Бардык предметтер боюнча. Анан аларды дагы баягы экспертизадан өткөрүп, кайрадан талдап чыгышып, бул толук мектеп программасына дал келет деп атат. Буга чейин дагы жогорку кеңеш тарабынан бир жолу, анан 2 жолу министрлик тарабынан ушул маселенин негизинде, баягы мектеп программасына дал келбейт деп коомчулуктун айтканынын негизинде экспертизалар жүргүзүлгөн. Акыркы экспертиза 2023 жылы жүргүзүлгөн, бардык предметтер боюнча кыргыз, орус тилдеринде талдап чыгышкан. Бир дагы тапшырма мектеп программасынан
тышкары чыкпайт деген тыянак чыгарылган. Ушул тесттин суроолорун түзүүдө бир комиссия иштеп, билим берүү министрлигинен дагы бир кайсы бир тиешелүү тармактардан өздөрүнүн ой пикирлерин айтышат да. Жашыруун тесттер ошо быйылкы жылы колдоно турган тесттерди эч ким карай албайт. Аны биздин түзүүчүлөр гана көрөт, ошол түзүүчү команда. Анткени бул жашыруун тесттер, эгерде биз аны экспертизага бере турган болсок, ар биринин туугандары бар, маалымат чыгып кетиши мүмкүн да. Ал эми мурдагы жылдын тапшырмалары биздин сайтта илинип турат, колдонмолор чыгып атат. Ошонун негизинде айтып атам, жана тренажерго бердик. Ошонун негизинде ошо жана 3 айткан чоң экспертиза жүргүзүлүп, бир дагы тапшырма мектеп программасынан тышкары чыгат деген тыянак берилген эмес. Гүлира айым, ушул жерден айтып кетсеңиз, сиз эгер окуучу, мисалы көбүнчө шаардагы окуучулар чет өлкөдө окуйм деп калат да. Буга кызыгуусу жок же өз алдынча кызыгып, мен ушул ЖРТ тестти тапшырып көрө берейин деген көрүнүштөр болобу сиздерде. Анан кийин ошол эле учурда баягы кружокторду же сабактан кийин калып, мектептин деңгээлинде ушул ЖРТ тестке даярдоодо салым кошосуздарбы сиздер дагы, жардам көрсөтүп, мынча окуучу катышып, өзүңөрдүн эмеңерди, күчүңөрдү сынап көргүлө же жардам алгыла деп, кайсы бир предметтер боюнчабы? Ооба, мен жогоруда айтып кеттим. Бирок бардык мектепте эмес, анткени бул баягы кесиптештер айтып кетпедиби, бул мектеп программасынан сырткары эч нерсе жок депчи. Бул негизи эми жалпы баарына бирдей берилет, орто билим, анан айрым мектептер ошол ЖРТга даярдоо боюнча колдоо көрсөтүшөт кружоктордун деңгээлинде. Ал эми чет өлкөгө тапшырып кеткен окуучуларыбыз боюнча негизи бардыгы эле бүтүп атат, 11-классты бүтүп жатканда ошол өзүнүн билим деңгээлин жөн эле сынап көрүү деңгээлин аныктап көрүү максатында дээрлик көпчүлүк пайызы ЖРТга катышышат. Мисалы ЖРТга катышат, сертификатын алат, бирок чет өлкөгө тапшырып кете беришет да. Анан бир аз пайызы бар, мен чет өлкөгө окуйм, ЖРТ кереги жок деген дагы бүтүрүүчүлөрүбүз болот чынында. Бирок ушул Бишкекте эле ЖРТнын эмеси жыйынтыгын эме кылбаган, кабыл албаган окуу жайлар деле болсо керек. Жеке окуу жайларбы, балким жанагы Америкалык университет же бардыгы кабыл алды? Бардыгы кабыл алды. Анан ушул жерде Чынар айым, эми быйыл сиздер жанагы колледж, техникумга тапшыргандар 9-тун базасында бүткөндөрдү дагы ушул тестирлөөгө катыштыруу аракетин көрүп атасыздар деп уктук. Ушул жок. 9-ту бүткөндөрдүн базасында эмес, 11-ди бүткөндөргө. Техникумга. Ооба. Эгерде колледждерге тапшырып, лицейде, орто кесиптик окуу жайга тапшырып атса, мурда ЖРТнын кереги жок болчу. Аттестат менен жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы менен жалаң гана жогорку окуу жайга барам десе, анда тапшырыш керек болчу да. Ал эми быйылкы жылдан баштап бул билим берүү мыйзамын аткаруу максатында ошол жерде кабыл алууда ушундай пункт киргизилген экен. 11-класстын базасында эгерде орто кесиптик окуу жайга тапшырып жатса, анда жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы менен тапшырсын деген бар жарлык. Ошону аткарып жатабыз да. Бирок бул жерде дагы алар үчүн өзүнчө тест өткөрүлбөйт. Анткени 11-класстын базасы болуп атканда баягы стандарт мектеп программасы бир, мурдагыдай эле тестти тапшырышат, бирок болгону гана кабыл алуу жараяны өзгөрөт. Абдыбак мырза, сиз ушул жерден айтсаңыз, ушул жалпы республикалык тестирлөөнүн бүгүнкү учурда канчалык деңгээлде зарылчылыгы бар, керекпи же дагы бир башка системаны сунуштайсызбы сиз дагы? Керек, бул биринчи кадам болгон. Биз мына 3 жыл болду жаңы билим берүү мыйзамы кабыл алынды. Азыр айтып кеттим, жалпы республикалык тест Кыргызстанда чоң бир коррупцияны жок кылды. Билим берүү тармагында таланттуу балдарга жол ачып берди. Бул биринчи кадам. Эми 11-класста бала тапшырды, ЖРТны кетти. Анын балдарын көрүп, аны оңдой албайбыз, ал кетти. Биз жаңы билим берүү мыйзамында атайын билим сапат департамент ачылыш керек болчу. Анын жетекчисин министрдин сунушу менен Камин жетекчиси коет дагы. Алар Кыргызстан боюнча 4-чү, 7-чи, 9-чу класста ар бир райондон 10% мектепти алып, жыл сайын ошондой тест өткөзөт. Ошондо мектептердин баарын деңгээли чыгат. Азыр кайсы мектеп жакшы, кайсы мектептин директору мэр же акимге жакшы кошомат кылып, субботникке жакшы катышса, шайлоодо иштеппиз, ошо жакшы. А бул жерде Кыргызстан боюнча мектептердин рейтинги чыгат. И райондордун да рейтинги чыгат. Мисалы үчүн, ар бир райондон шаар боюнча өзүнчө болот, райондор боюнча өзүнчө болот. Райондордо ошондо канча район болсо тест өткөндөн кийин райондордун рейтинги чыгат.
Ошондо президент дагы чыгарып акимден сурай алат. Сенин районуң билим берүүдөн эң төмөн экен деп. Ошондо эң алдыңкы 100 мектепке кошумча акча бериле турган болуп, эң акыркы 100 мектептен 1 жыл сурап берип оңдой турган болуш керек да. Бул экинчи, үчүнчү кадам болот. Тирек каршы билим берүү министри буну кыла элек, бирок бул мыйзамда жазылып турат да. Ушундай система ошол Эстонияда бар. Биз мыйзам долбоорун жазып атканда, Эстонияда эксперттер менен сүйлөшүп көргөндө, бул ошондо ар бир ата эне 4-класста 7-нчи тапшырганда баласын биле алат, кайсы сабактан жакшы, кайсы сабактан начар кетип атат. Анализ кылат, кийин оңдогонго мүмкүнчүлүк бар да. 11-класс тапшырды, кетип калды, оңдой албайбыз. Бизде бир неме бар, прогноз бар, жыйынтык бар, бирок ал бала кетти да. Эгер 4-чү, 7-чи, 9-чу класста болсо, ата эне өзүнүн баласынын шыгын да биле алат да. Бизде тирек каршы билим берүү тармагында, билим берүү мектепте балдарга кесип үйрөтпөйбүз. Кесип үйрөтүштү билбейбиз да, ата эне дагы билбейт, мугалимдер дагы кесип тандашты билбейт. Жерди тапшыргандан кийин чакырат ата эне, экономфак, юрфак, медфак кайсыга барасың дейт да. Атак жараткан ар бир баланы таланттуу жаратат да. Кыргызстанда ар бир төлөлгөн адам Чыңгыз Айтматов, Илон Маск же дагы Стив Джобс боло алат да. Кандай кылганда кесипти туура тандап бергенде. Эгер бала 4-чү, 7-чи, 9-чу класс жыйынтык көрсөтүп атканда уже билинет кайсы сабактар кызык, кайсы жакшы экен. Ошого басым жасап кетсе, кесип тандаганга мүмкүнчүлүк берет да. Мына ошондо биз Кыргызстандагы ар бир мектептин райондогу билим берүүнүн деңгээлин биле алабыз. Ар мектептердин рейтинги, азыр мектептердин рейтинги жок азыр. Кыргызстан боюнча билбейт кайсы мектеп жакшы, кайсы жаман. Мындай сулук менен, сөздөр менен бул директор жакшы экен деп алып барышат, бирок ачык документ жок да эч жердечи, расмий. 11-чи класста бүттү, эми ал жерде толук эмес. Эгер биз ушуну киргизип алсак, бул уже экинчи кадам болот да, билим берүү тармагында сапатын жакшыртууга эң чоң салым болот. Анткени акыркы 2 жыл мурунку маалыматка караганда, айылдагы балдар, 8-чи класстагы балдар 10 баладан 8 бала окуганын айтып бере албайт. Шаарда 10 баладан 5 бала окуганын айтып бере албайт. Биз бул деген ушул темп менен келсек, биз келечекте бир караңгы коомго кетип атабыз. Биз жакшы нерсе үмүт кылбаш керек да, ойлоп көрсөңүз. 8-чи класста окуган бала, 15ке чыккан бала окуганын айтып бере албас. Функционально эң жөнөкөй нерседен биз артта калып кеттик да. Мына ушул анткени ушул жерде биз ар бир директорго, ар бир мугалимге баа бере алабыз да, жыйынтык чыккандан кийинчи. Ошон үчүн бул биринчи кадам 11-чи класска киргиздик. Университетке де киргенде коррупция жоголду, университеттеги сапат көтөрүлдү, мугалимдер сүйүнүп атат, бизге уже жакшы балдар келе баштады деп. Бирок экинчи кадам дагы бир 3 класска киргизсек, бул дагы билим берүү деңгээлин сапатты көтөргөнгө, өлчөгөнгө, көзөмөл алганга жакшы болот да. Эми шаардагы балдар мына кошумча курс, кошумча бир эмелерди окуганга мүмкүнчүлүк бар да. А тоолуу аймактарда, мисалы Ат башы менен Чоң Алай дейли. Ушул аймактарда билим деңгээлин жакшыртуу үчүн, бул эки эле район эмес, тоолуу аймак, алыскы аймактарда билим берүүнүн деңгээлин жакшыртуу үчүн, ушул ЖРТ-тестке активдүү катышуу үчүн кандай аракеттерди көрсө болот? Азыр 21-чи кылым неме болуп атпайбы? Глобализация болуп атпайбы? Илгери биз маалында эки гана источник бар эле. Бир мугалим, экинчи китеп болду. Азыр интернет деген бар. Тоонун башында дагы интернеттен алып, мугалимден жакшыраак билим алат. Эгер бала эле кызыкса, ата эне кызыкса, интернет бар да, азыр Хан Академия деген бар, баардык нерсе бар. Мугалимден күчтүү маалымат алынат да, өзү эле кызыкса ганачы. Ошон үчүн азыркы заманда андай маселе жок. Шаар болобу, айыл болобу, интернетти кирип алып, каалаган маалымат алып. Азыр мына искусственный интеллект чыкты. Каалаган суроого жооп берет. Ошону анализдеп, ойлонуп кете берсе болот да. А телефон азгыргына кирип мындай сабакка кызыгуусу жоголгон? Эми бул телефондо бул жерде мына менде 60 приложение бар. Мен ошонун 20-сын колдоном. Эми бул телефон жамандаган менен жашоо ошого келип, телефон жашоо өтпөйт. Бизнесменин бизнес дагы телефондо, аба ырайы дагы телефондо, күн тартиби дагы телефондо, канча убакыт бастың, ден соолук дагы телефондо. Наоборот, телефон жакшы нерсе колдонуп үйрөтүш керек. Телефондо маалымат алат, дүйнөдө эмне болуп атканын алат, башка болуп атат. Кечинде илгери биз 8:30 Ала тоодо эмне жаңылык айтат экен деп күтүп отурат элек. Азыр жаңылык чыккан 2 мүнөттөн кийин белгилүү да, бизге телефон туура нерсе, туура жака колдонуш керек да. Көзөмөл керек. Көзөмөл эмес, туура балага үйрөтүш керек телефондун пайда жагын. Сен келечекте ийгиликтүү адам болгуң келсе, телефондун туура жагын колдогон депчи. Толтура пайда нерсе бар да телефондочу. Ошон үчүн жашоо бул кирди, буна биз качып кутула албайбыз. Буну туура колдонуш керек да. Чын Чынар айым, сиз жада бир маселени айтып аттыңыз, жанагы тоолуу аймактагыларга өзүнчө эме каралат, айыл жергесине өзүнчө, шаар жергесине. Ушул маселеге токтолсоңуз, аларга кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Балынан кошумча эме бересиздерби, же жогорураак баалайсыздарбы? Кандай эме? Негизи бул жалпы республикалык тестти тапшырганда баягы биз райондорго же областтарга же чоң шаарларга бөлүп карап атпайбызбы? Ошондо албетте ажырым болот упайларында да. Бишкек шаары
өлкөнүн борбору катары дайым жакшы жыйынтыктарды көрсөтөт. Бирок бул айылдык же тоолуу аймактардан тапшыра албай атышыптыр, өтпөй атышыптыр дегенди түшүндүрбөйт. Ооба, алардын упайлары бир аз төмөнүрөөк. Бул дагы закон ченемдүү көрүнүш. Анткени биздин өлкөнү эмес, башка өлкөнүн деле ала турган болсок, ар бир өлкөнүн борбору ал жерде жакшыраак жыйынтыкты көрсөтөт. Бирок ушул квоталаштыруу системасы киргизилген, жалпы республикалык тест киргизилгенде, эгерде биз жалаң гана баягы мыктыларды эле карап ала турган болсок, анда Бишкек шаарынын эле балким, же болбосо облус борборлорунун же жеке менчик мектептердин эле балдары жогорку окуу жайга өтүп калмак да, эгерде ушул квоталаштыруу системасы жок болсо. Бирок ошондо өкмөт тесттин жыйынтыгы менен 4 система, категорияны киргизип атат. Биринчиси бул Бишкек шаарынын бүтүрүүчүлөрү, алар кызыл сертификат алат. Айылдык балдар, айылдык мектептердин бүтүрүүчүлөрү сары сертификат түсү менен да бөлүп койгон да. Тоолуу аймактардын балдары үчүн сыя көк түстөгү сертификат алышат, өзүнчө категория. Жана 4-чү категория бул область борборлорунун жана кичи шаарлардын бүтүрүүчүлөрү. Алар үчүн ачык көк сертификаттар берилет да. Анан ушул ар бир категория боюнча жогорку окуу жайга тапшырып жатканда конкурс өз-өзүнчө болот. Атаандашып, баягы Бишкек шаарынын балдары айылдагы балдар менен атаандашпайт. Ар бир категория боюнча өз-өзүнчө конкурс болот дагы. Жогорку окуу жайга өткөндөрдүн ошо атайын формуласы бар. Ошол формула менен киргизилет. Анан эгерде биз жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы менен тапшыргандардын статистикасын ала турган болсок, басымдуу көпчүлүгү жогорку окуу жай тапшырып жаткандагы жана жогорку окуу жайларга өткөндөрдүн дагы бюджет болобу, контракт болобу, бул айылдык жана тоолуу аймактардын бүтүрүүчүлөрү. Демек, бул ушул акыйкаттуу система аркылуу гана камсыздалып келет да. Жогорку окуу жай ушуну сөзсүз эске алабы же кайсы бир Сөзсүз эске учурда алат. шаардагы окуучу жогору балл алса? Бул сөзсүз эске алынат, өзгөчө бюджеттик орундарга, гранттык орундарга эске алынат. Бирок эгерде контракттык орундарга эске алынбаган күндө дагы баары бир саны көп болгондуктан пропорционалдуу көбүрөөк айылдан тапшырып, көбүрөөк айылдан өтүшөт. Биздин жалпы республикалык тесттин отчеттору жыйынтыгы менен тапшыргандардын саны менен биздин расмий сайтта жыл сайын илинет. Бул жанагы сөзсүз талаптардын бири да. Ошол эгерде ушул статистиканы анализдеп окуй турган болсоңуздар деле ушул жерден көрөсүңөр да, жыл сайын тапшыргандардын баягы диаграммасы бирдей. Анан жогорку окуу жайларга өткөндөрдүн, гранттык жана контракттык орундарга өткөндөрдүн дагы саны пропорционалдуу бөлүштүрүлгөн. Соңку жылдары жанагы педагогикалык адистиктерге кызыгуулар төмөндөп калат. Ушул жактарда да бир жеңилдиктер барбы сиздерде? Педагогикалык адистиктерге, мугалимдик адистиктерге. Акыркы жылдары Агартуу министрлиги тарабынан ушул былтырдагы баягы илим, жогорку билим жана инновация министрлиги тарабынан ушул пороговый жана босогуу упайларды аныктаган учурларда педагогикалык адистиктер үчүн жана медициналык адистиктер үчүн жогорураак босогуу упайды атыктап жатышат да. Анткени себеби ал жака баягы мурда агай айткандай ким барчу эле ал адистиктерге эң төмөн болуп баягы кайсыл кесипке бараарын билбей кесиптик багыттоо жок болгондуктан эптеп эле жалпы республикалык тесттин жыйынтыгын алып, анан тияка урунуп, бияка урунуп, анан аягында мейли мугалим боло берейинчи деген учурлар көп болчу да. Анан азыр ошол акыркы 2 жылда ушул системаны өзгөртөбүз деп педагогикалык адистиктерге босогуу упайды жогорураак аныктап жатат. Мисалы үчүн быйылкы жылдын эсеби менен гранттык баягы ваучер берилген орундарга 130 упай коюлду да. Бул дагы бир ошол жогорулатуу, педагогикалык адистиктердин аброюн жогорулатуу үчүн көрүлгөн иш-чаралардын бири болсо керек. Тапшыруу кандай анда ошол педагогикалык адистиктерге? Тапшыруу көрсөткүчү жакшы эле? Тапшыруу көрсөткүчү бар, ооба, жакшы эле. Айрым албетте жыл сайын ушул бюджеттик орундар болгон учурда дагы кайсы бир бюджеттик орундарга барбай койгондор деле бар, андай саны деле. Бирок бул эфирге даярданып келгенде мындай айтып койсоңуз, мен аны карап ала келмек экенмин да. Тилекке каршы азыр колумда ал сан жок. Бирок отчеттордо бардык адистиктерге кандай тапшырып атышат, адистиктердин рейтинги бар, ар бир райондон кандай тапшырып атышат, кайсыл жогорку окуу жайларга жогорураак упай менен барып атышат.
деген бүт маалыматтын баары тең ушул отчеттордо бар. Биз статистиканы ашып коеюнбу? 5-6 жыл мурун мугалимдердин айлыгы көбөйдү го. Ошондо педагогика тапшыргандар көбөйө баштаган. Анан инфляция жеп азайып кеткенде азайып кетти. Быйыл да көбөйүп аткан, анткени айлык көбөйдү. Ошого карап тапшырышат да окуучулар дагы. Жок, мугалимдердин айлыгы көбөйдү деп эме кылынганы менен кайра эле жана мугалимдердин тартыштыгы деген маселе толук чечиле элек да. Бул айыл жерлеринде деле эмес, шаар жерлеринде деле бар да. Ушул жерден Гүлүр айым сиз айтсаңыз, шаардагы баягы мугалимдердин тартыштыгын эме кылыш үчүн, баягы жоюш үчүн кандай аракеттер болот? Негизи эле жана жогорку окуу жайга тапшырып атканда педагогикалык багытка тапшыргыла, мугалимдик багытка тапшыргыла деп багыттайсыздарбы сиздер дагы? Эми бүтүрүүчүлөрдү тапшыргыла деп түздөн түз багыттай албайбыз да, бирок албетте ошол эле мугалим өзүнүн мектебинде же болбосо районундагы ошол тартыштыкты көрүп атат, билип атат. Ошон үчүн сөзсүз түрдө гуманитардык билим алууга, жанагы мектептен эле баягы мугалимдикке же агай айтып кетпеди, баланын жөндөмүн билип мектеп анан мындай багытташ керек да. Анан албетте бул иш жүрүп эле келе жатат. Мугалим болууга, гуманитардык билимге барууга, анан мисалы адабиятка шыктуу жөндөмдүү окуучуларыбыз бар. Мугалимдикке башынан эле шыктуу жөндөмдүү окуучуларыбыз бар. Ошону багыттоо албетте мектеп босогосунан эле болот биздечи. Андан сырткары эми тартыштык, мугалимдердин тартыштыгы шаарда дагы бар. Бул көйгөй бизде чечилбей келе жатат. Ошол эле үй бүлөлүк себептерден улам мугалимдерибиз баягы декреттик өргүүгө чыгып кетет, пенсия курагындагылар кетет. Анан жаш адистердин келүүсү жылдан жылга өзгөчө так илимдер боюнча, анан өзгөчө орус тилдүү кесип боюнча, мугалимдер боюнча тартыштык аябай сезилип келе жатат. Өзгөчө физика, математика, информатика, география, ушул так илимдер боюнча. Быйылкы жылы ошол дуалдык билим берүүдүн алкагында азыр жогорку окуу жайларынын бүтүрүүчү курстарынын студенттери менен иштешип жатабыз. Студенттер, жогорку окуу жайдын студенттери келип иштеп дагы, анан ошол эле учурда билим алып дагы ушул нерсе азыр ишке ашып жатат. 5 жогорку окуу жай менен ушу иш алып барып жатабыз. Абдубакыт багай, сиз ушул жерден айтсаңыз, жогорку окуу жай, жогорку кеңеште иштеп турганда ушул билим берүү тармагында бир топ маселелерди көтөрдүңүз, аймактарды кыдырдыңыз, мугалимдер менен баарлаштыңыз дегендей да. Эми алыскы аймактарга мугалимдер тартууда айлыктан тышкары дагы кандай эмелерди сунуштай аласыз? Бул жерде биз мыйзам долбоорун атайын өзгөрткүзгөн элек, ар жергиликтүү кеңештер, жергиликтүү башкаруу органдары мугалимдерге кошумча айлык төлөп бере алат. Эми биз 2008 жыл менен Ош шаардык кеңеште депутат болгондо Кыргызстанда биринчи жолу ошондо паровоз деген маселелер көп, тарбия маселеси оор болуп кеткенде биз ошол убакта мугалимдердин айлыгы 7-8 миң эле заводчуктарга, тарбия заводчуктарга 1000 сомдон кошуп берет жергиликтүү бюджеттенчи. Кызыкса ушинтип чечсе болот да. Мисалы үчүн. Анда эми бул жерде жергиликтүү органдардын ошо башкарган адамдарынан көбүрөөк зависит этет. Алар ошол жерде эле айылдан чыккан бизнесмендер бар. Алар чыгарып мектепке жардам берсе бериле деп айтса болот. Анткени азыркы мечиттер көп айтпайбы? Ошол биздин имамдар деле бала бакча менен мектеп курсаң деле ошондо эле соок аласың деген сөздөрдү жеткириш керек да. Анткени ар бир өлкөнүн фундаменти бул балдын билими да. Биздин өлкөнүн эң чоң байлыгы бул биздин билимдүү адамдарыбыз. Эгер элибиз билимсиз болсо биз аркага кетип беребиз. Билимдүү ошоңо менен бизде башка кем байлык жок. Эң чоң байлыгыбыз билим. Ошон үчүн муну коомчулук, ошол эле башка бир органдар, аксакалдар, баардык адамдар биригип туруп келгиле билим берүүгө, балдарыбыздын билимине, тарбиясына көңүл бурайлы. Келечекте биздин айыл өнүгөт, өлкө өнүгөт, анан адамзат жашоосуна жеңилдик яратқан балдар чыгат деген саясат жүргүзүшүбүз керек. Баардык коомчулук ошондо анан жылат да. Эми бүгүнкү темабыз негизинен жалпы республикалык тестирлөөгө багытталды. Акыркы суроолорду берели. Быйылкы жалпы республикалык тестирлөөдө мындан ары дагы мындай кандайдыр бир өзгөрүү киргизүү, кошумчалоо деген бир аракеттериңиздер барбы? Сиздердин кийинки кадамдарыңыздар? Бул ар бир өзгөрүү бул албетте биринчиден бул жогорку окуу жайга кабыл алуу тест болгондуктан ошол жогорку окуу жайлардын муктаждыгына жараша болот да. Анан адатта мисалы үчүн эгерде биз жалпы республикалык тест кирген мезгилде алсак, анда негизги эле тест бар болчу. Кийин мисалы үчүн мед академияга кошумча химия, биология керек экен.
филологиялык адистиктерге англис тили, кыргыз тили дегендай ар бир ушул муктаждык айтылып келип, экономикалык багытка, мисалы үчүн математика керек, техникалык багыттарга физика керек деп анан ошентип кошулуп отуруп азыркы предметтик тесттердин саны 8 предметтик тестке жетти да. Анан албетте өзгөрүүлөрдүн бардыгы тең. Бул эң биринчи баягы биз конкурстан өтүп жаткан учурда техникалык тапшырма деген түшүрүлөт министрлик тарабынан. Ошол техникалык тапшырмада айтылган талаптарга ылайык болот да. Анан албетте мынакей өлкө 12 жылдык билим берүүгө өттү. Анан ошол жерде дагы баягы стандарттарга шайкеш келиши тапшырмалардын айрым темалары эгерде алынып калса, аларды алып, же болбосо кошумчалоо деген бул жыл сайын эле баягы аткарылуучу иштер да. Бул сөзсүз түрдө аткарылат. Ушул менен бүгүнкү программабыз жыйынтыкталды. Сиздер студиябызга келип кызыктуу маек куруп бергениңиздерге сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.